Каражагач эли менен дайыма мындай тыгыз иш алып барабыз. Ошондуктан маселе ушу. Мен билем эми Шопок элине дагы бир жолу кайрылып кетем. Мен бул өрөөндү ушул жерде өскөн кыз катары мен ушул аймактардын маселелерин, суу маселелерин, жайыт маселелерин, үлүш маселелерин ушул бир аз сиздерге эми тааныштырып коеюн. Турдукан Абдыкариевна жөнүндөчү мен өзүм менен элге жалпы кыргыз мамлекетине кызмат кылып коет элек. Себеби дегенде биз бир эле кестен эмес, 3 кестен тең страдайда отурабыз. Шакырчыда депутат болгондо да мен ошол кезде 43 миллион болчу. 43 миллионду 130 миллионго көбөйтөлү деп мен парламентте ушул байма-бай көтөрүп тургам. Эмне үчүн ошентип көбөйтөлү? Мен бүгүн айтат элем, ал азыр эми 130 миллион эмес, азыр 500 миллионго чейин көтөрүш керек. Мисалы үчүн мына Каражагач айылы именно көчүп чыккан. Биздин тетиги жакта жаткан жерибизди талкалап ГЭС курган. Туура эже? Жерибиз ошол жерде калды. Чындап келгенде шайлоого активдүү катышпайт, жадатты, өзүбүз деле жададык. Мен деле ошолордун аразындамын. Бирок ошончо дагы күрөшө турган бир жол, мыйзамдуу жол бул шайлоо. Биз кайдыгер карап отурган жокпуз. Дагы болсо дагы таза жүздөр келсин. Коррупцияга аралашпаган, кошомат кылбаган, пакта койбогон адамдар келсин деп мына жаштар ушул эжени жандап атабыз. Эмне үчүн жандап атабыз? Чындыгында көп айтып атат, ушу болот сен өзүң койбойт белең жогорку кеңешке деп. Мен катталбай калдым. Мени каттабай койду. Мына азыр бизди теледен, интернеттен көрүп аткан бир туугандарым баарын айтып коеюн. Каражагач элинин жашоосун жакшы түшүнөбүз. Эми өзүм да карапайым үй бүлөдөнмүн. Берде бир топ туугандарым бар. Эми мүмкүнчүлүк берсеңиздер, биз мына Камбар-Ата ГЭС курулуп атат, ошол жактан таза суу маселесинде каражатка келип такалат да. Мына ошо каражат маселесинде Камбар-Атага жармашып ошо таза сууну чыгарып калышыбыз керек. Агындуу сууну чыгарып калышыбыз керек. Бул жерде насос станция бул жака чейин теппейт, аны деле билебиз. Эми андан сырткары мына спецфонддон ушул Каражагачка акча конкреттүү бөлүнүш керек эле. Бөлүнө албай калды. Спецфонддо ууруларды ошол жакта акчанын көлөмүн көбөйткөндөн мурунчу аякта ууруларды жандарына жандап алып жүрбөйбү? Канча деген миллиард акчалар уурдалды. Биз ниеттенип атабыз. Мына аял деген баары мээримдүү болот. Мына эжем жогорку кеңеште депутат болгон, юридикалык илимдердин доктору. Мына ушу эжемди эгерде мага берем деген добушун менин туугандарым, ушу мен көрүп жаткан мен бир туугандарым Каражагачтагы эжеме берсе, эжем аркылуу ушу ишке ашырабыз биз. Ушуну айтайын деп келдим сиздергечи. Кимдер келбей калган болсо, ушу менин видеомду, ушу менин сүйлөгөн сөздөрүмдү мына биртке биздин маалыматыбызды жеткирип бериңиздер. Биз болсо күрөштөрдү алгылыктуу жүргүзөйлү. Азыркы шайлоодо мына тандоосунда эки эркек бир кыз болот. Мына ушу кызды эгерде мындай эң аз добуш алса дагы кыз кирет. Ушу кызга добушуңуздарды берсеңиздер, биз добушту жерге калтырбайбыз. Мына эстеп атам, клуб канча бир жыл мурун ушу клубту бир чагылдырып, мына клуб жок деп ушул маселелер көтөрүп чырылдадык элек. Бул баягы актуалдуу болуп атпайбы? Биз канчалык талашкан сайын, конкуренция болгон сайын ушул нерселерге жармашып, ушул нерселерди кылып атат. Эгерде бизге дагы мүмкүнчүлүк берип, болот, сен ушу бөлөк депутаттар көтөрбөсө, сен көтөр, сен эжең экөөңөр көтөргүлөчү деп конкуренция кылып бизди шайлап берсеңиздерчи, биз көтөрөбүз. Айла жок берки эркек депутат ким болбосун айла жок, бирок келишет. Анткени биз тызылдап көтөргөндө элдин таламын талашканда конкуренцияда келет. Ушуну эл түшүнүш керек. Конкуренция кылып ушу эжемди шайлап берип коюңуздар, бир туугандар. Мына Каражагач айылындагы келбей калган адамдардын баарына дагы ушуну айткым келет. Шайлап бериңиздер, мен добушумду талаага чачпаңыздар. Ушу эжени шайлап бериңиздер, бюллетенде номер 1. Биз болсо көрөсүздөр анан кийин. Мында жаңы жүздөрдү да алып келип коюңуздарчы ушул. Жаштар канатындагы бир мүмкүнчүлүк бериңиздерчи. Биз эже менен ушул мүмкүнчүлүк болуп, ак үйгө бир бутубуз кирип кала турган болсо, биз бийликке эң чоң жардам кылабыз. Биз бийликке туура жолду көргөзөбүз. Биз эл менен бийликтинчи ортосунда чыныгы көпүрө биз болобуз. Анткени биз элдин ишеничин алгыбыз келип атат да. Же биз миңден агитатор ала алган жокпуз азырчы. Баардыгын машина менен ташып алып келе алган жокпуз. Аларга бензин куя алган жокпуз. Карасаңыздар, ошон үчүн бир туугандар, бир ойлонуңуздарчы. Мага ошогон жаш күн сайын эле келе бербейт сиздердин астыңыздаргачы. Мына 5 жыл, 6 жылдан бери күрөшүп келе атабыз. Маселени бардык жерде көтөрүп атабыз. Видео менен да көтөрүп атабыз.
коомдук жүрүштөрдө дагы айтып атабыз. Ошондой эми шайлап бериңиздер. Азыр эми сөздү эжеме берейин. Эжем дагы жөн адам эмес. Бул дагы мына депутат болгон басып өткөн жолу өтө чоң. Эжем эркектен аш ташышы мүмкүн, бирок калбайт. Мен ушуга сөз берем да. Анан эжем кайдыгер калбайт, бул кайдыгер адам эмес. Эне деген баары бир мээримдүү болот экен. Келет ушул жерде тызылдапчы кой деп. Анткени мен күнүмдүк жашоосунда көрүп атам да, кимге кантип жооп берет. Кайдыгер эмес да кыскасы. Эже сизге сөз берейин да, өзүңүз тааныштырып, бир аз ушу маалыматыңызды берсеңиз. Мен да көп эле улуу муундар тааныйт. Ушул өрөөндө туулуп өскөм. Менин атам менен энем дагы ушул Токтогул өрөөнүнө эмгек сиңип, ушул Токтогул районуна ушу көчүп чыкканда ушул райондорду түптөгөн, мал чарбасын түптөгөн атам ушу главный зоотехник болуп, Живпромдо көп жылдар бою главный зоотехник болду. Терек сууда иштеди, өзгөрүштө иштеди, Тельманда иштеди. Иши кылып ушу Токтогул аймагын түрө кыдырып, апам болсо экономист болчу, билесиздер. Чырылдап эле жүрөт, Ташкенттен эң биринчи кыргыз кыздарынан барып иштеп келдим деп. Эми өзүм ушул аймактан төрөлүп, эне атам ушул чарбачыл, ушул айыл чарбасын көтөргөн үй бүлөдөн чыккандыгыман мен ушу айылдын жашоосун, айылдын түйшүгүн, сиздердин мээнеткечтигиңиздерди бул баарын мен көрүп чоңойгом. Ошондуктан баарын түшүнүп турам. Азыр элдин дагы ушунчалык кайдыгер болгонунан бир 15 жылдан ашыгыраак мөөнөт өткөндө уже эл башкача болуп, элдин мындай бир маанай шайлоого мындай ишеничи жок болуп, кайдыгер болуп калганын байкап атам. Ошо 15 жылдан ашык. Бул убакыттарда эл тескерисинче абдан активдүү болуп, абдан мындай бир чыйралып, мындай баягы талап кылып ушу депутаттардан өздөрүнүн сунушун берип, мындай бир өтө бир жарандык коом, ушул аймактын жарандары мындай активдүү болуп кетиш керек эле да. Тескерисинче мындай эл кайдыгерлигин байкап атам да. Анан эми маселе көп экен айылдарда. Көп элден сунуштарды угуп атабыз. Ошол эми мындай парламентке негизинен ушул көйгөйлөрдү, ушу сиздердин айтып аткан көйгөйлөрдү, ушу баягы сүттөн каймакты калпып алгандай, ошол түйшүктү калпып алып туруп, анан ошонун чечилиш жолдорун издеп, ошого чечилүүгө умтулуп, ошонун баардыгы ошол сунуштар ошо элден түшүп атат. Эл өзүнүн көйгөйүн айтып атат. Мына ошонун баардыгын чечүү жолдорун, механизмдерин иштеп чыгыш керек да. Ошол өкмөттүн деңгээлинде чечиле турганды өкмөттүн деңгээлинде чечип, жергиликтүү бийликтин деңгээлинде чече турганды жергиликтүү бийлик менен чечип, андан ал жетпей аткан маселе болсо жогорку трибунадан көтөрүп, деги эле ошол жерден да чечилбесе анан мамлекет башчыбызга чейин жеткирип, ошол чоң маселелерди мыйзам түрүндө мыйзамга киргизип, күчтөп, анан анын аткарылышын көзөмөлдөп, мына ушул жолдор менен айылдын, ал үчүн ушу жарандар ушинтип кайдыгер болбой, өздөрүн мынагу бүгүн мына өз тагдыры азыркы алдыбызда ушу күндөн күнгө убакыт келатат, өзүнүн тандоосун, тагдырын, күнүмдүк турмушун, келечек муундарды, өзүңүздөрдүн балдарыңыздардын, неберелердин келечеги алдыда кандай болот? Мына ушуга кайдыгер кароо болбойт. Мен качан гана эл өзүнүн активдүүлүгүн көрсөткөндө, ошол укуктук жактан, ушу саясий абал жактан качан билимдүү болуп, качан өзүнүн укугун талап кылган убакта жашоо шартта ошого байланыштуу оңолот деп ойлойм. Ушу эл өзү биригип туруп, талап кылып турса, чырылдап турса, кандай маселе чечилет го деп ойлойм да. Маселе ушу, мен билем эми Шопок элине дагы бир жолу кайрылып кетем. Мен бул өрөөндү, ушул жерде өскөн кыз катары, мен ушул аймактардын маселелерин, суу маселелерин, жайыт маселелерин, үлүш маселелерин, ушул өндүрүш, ушул кичинекей болсо да, кичинекей бир чарбада бир өндүрүш болсо деген эң негизгиси суу маселелери бул жерде. Рахмат. Суроолоруңуздар болсо бериңиздер. Басып өткөн жолу боюнча же өзүбүздүн айылдагы маселелер боюнча. Анан биз эми ачыкпыз дайымачы.
Токтогул өнүктүрүү фондуна азыр канча миллион акча? Азыр 73 миллион экен. 73 миллион деп коюңуз, Ошол акча, мисалы үчүн мына Кара Жыга чайылы именно көчүп чыккан. Мына жактан азыр тетик эмен суусун алып атабыз. Талайчы, Буракандын суусун турба менен алып келип атабыз. Биздин тетиги жакта жаткан жерибизди талкалап КЭС курган. Туурабы? Кайра берибизди талкалап канча жайытыбыз калды. Ошонун үстүнөн суу бербей бизге Буракандын суусун турба менен тартып келип атат. Бул эмне деген теңчилик? Ушуну чече аласызбы? Сизге биринчи суроо. Сиздер талап кылсаңыздар чечебиз. Мен мындай ушул Атайын фонд менен дагы мындай деп айтып атам да, бул Атайын фондту ошол мурунку чакырылышта 4-чү чакырылышта депутат болгондо да мен ошол кезде 43 миллион болчу. 43 миллионду 130 миллионго көбөйтөлү деп мен парламентте ушул байма-бай көтөрүп тургам. Эмне үчүн ошентип көбөйтөм? Мен бүгүн айтат элем, ал азыр эми 130 миллион эмес, азыр 500 миллионго чейин көтөрүш керек. Ушундай айылдарга, ушу Кара Жыгач ушул айылдарга ошо суу маселесин чечип бериш керек элге. Муну биринчиден илгери Бөкөшев эме жазган, аксакалыбыз, депутат. Андан кийин эми дагы бир суроо сизге. Былтыр эле же мурдагы жылы болду, могу Бордугаян суусу бар. Ошол сууну айландырып келип туруп, мына жерге куюп беребиз деген бир проекти болгон. Муну азыр эч ким карабай турат, токтоп турат. Андан мурда илгери Торкендин суусун этеги менен алып келип туруп биздин кайракка куя турган проекти бар экен. Бул да иштебей турат. Ушулар жөнүндө иштетсе, нерден мисалы үчүн эже эл өсүп атат. Адамдын саны өсүп атат. Буларга жер керек, там салыш керек, жерлерди айдаш керек. Кандай кылып жашайт? Ошол жөнүндө бир анау жака бир көтөрө аласызбы? Көтөрөбүз да. Мына жаштар мен деле өзүм иштеген ишим бар. Улуттук илимдер академиясында тынч, жылуу креслодо отуруп, ушул жерде иштей берсем болот эле. Бирок эми жаштар мага ишеним көрсөтүп, кенден кийин ушул алган билимди, илимди, тажрыйбаны депутат мурунку созывда депутат болгонбуз. Ушул маселелер боюнча мына жаштар, ушу өзүңүздөрдөн чыккан жаштар элге иштеген, элдин маселесин курч көтөрүп, элге кызмат кылып аткан балдар, ушул булар дагы өсүш керек кийин. Биздин ордубузду мына ушул балдар ээлейт. Анан азыр жоопкерчилик сиздерге, биз ишеним көрсөтсөңүздөр, ушу жоопкерчилик бизде. Артыбызда балдар, жаштар турат. Булар мени камчылап, уктатпай иштетет. Механизмдери да бар да. Мисалы үчүн мына тоолуу статустарды биздин көп райондорубуз, мына Өзгөрүш, Телман, Саргамыш, тетиги тоолуу катаал шарты бар аймактарыбызды өзүнчө бир макам беребиз деп канча мен ушу депутат болуп аракет кылдым да. Ошондо эми 1800 километр бийиктикте, деңиз деңгээлинен бийик болуш керек экен да. Ошого бир аз жетпей калса эле, бир 100бү же 80би жетпей калса эле, бул бизге болбойт деген кортунду чыгып калат экен да. Эми анын дагы жолдорун таап, ошого бир чуркап, аны изилдегенче эле 2 жыл өтүп кетти да. Ушундай болот экен да. Биз убакыт жетпей калды бизге. Анан эми ошо Кудай буйруса, ошол долбоорлорду ал бар колдо. Ошону азыр барып калсак дагы андан ары улантабыз. Эми сиздер ишеним берсеңиздер, жоопкерчилик бизде. Ошол агай айтып аткандай, айттым го мен, мындай жергиликтүү бийликтин деңгээлинде чечилбеген маселени ошол өкмөттүн деңгээлинде чечиш керек. Мен туура жооп болду, аябай сонун суроо болду. Ушуну так жооп берейин мен. Ошо 4-чү чакырылышта мен ошол жогорку кеңештин анализи бар да, элди кабыл алуу боюнча, анан массалык маалымат каражатына чыгаруу боюнча, ал эмне деген сөз? Ошол жерде жазылган мыйзамдарды отчет берип тургандан мен биринчиликти эч кимге берген эмесмин. Мен сыртка адамды, бир да адамды калтырган эмесмин. Менин эшигим эл өкүлү болуп аткандан кийин менин эшигим дайыма ачык. Жана өзүм да мына Болоттун өзүнүн эмеси дагы, табияты да ушундай го, эл менен тыгыз
эл өкүлүнүн да ыйгарым укуктары эл менен тыгыз байланышпасак, биз сиздерден сунушту албасак, сиздерден көйгөйдү албасак, мүдөнү албасак, эмненин ишин кылабыз? Ошо сиздер берген кайрылуулардын үстүндө иштеп, ошонун үстүндө мыйзам чыгарабыз да. Эже да бир нерсе айтайын. Токтогул өрөөнү, токтогул өрөөнү. Айттым го жана башында айтып койдум. Гэсти бүт куруп атпайлыбы? Эми тияк талкаласа аяка да курабызбы? Аякта канча жайытыбыз калат, Токтогулда газ жок биринчиден. Эч качан газ тартып келгенге болбойт. Сиз билесиз, туура? Көмүр бизден алыс. Туурабы? Канча ачуулар менен келет. Анан эмне үчүн биз чыгарып аткан энергияны бизге жана сиз айткан баада сатпаш керек? Мына ушуну коюш керек. Туура. Ошону коюш керек. Бул биринчи 8.000, 9.000 эже. Бул ошол эгерде ошол сиздер ишеним берсеңиздер, бул көтөрүлө турган маселелердин эң биринчиси да. Мен аны башка жолугушууларда да айтып келатам. Сиз да ошол маселени козгоп калдыңыз. Эмне үчүн Кумтөр, Кара Кече деген ошо өзүнүн жергиликтүү элине абдан чоң жеңилдиктерди берет. Коргоп келет да. Мына ошол маселе эмне үчүн биз 1000 гектар жерде ошол мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн, элдин кызыкчылыгы үчүн берип атабыз. ГЭСтерди куруп атабыз. Биздин элибизге дагы, биздин элибиз ошону сезгендей жеңилдиктер берилиш керек. Бул биринчи кезектеги көтөрүлө турган маселе. Бардыгы эл үчүн болот. Суроо берип атсаңыз болот. Биз ушул Кыргызстан боюнда жашайбыз да. Эми жайытыбыздын баардыгы ушул Кыргызстан жакы элинде. Анан кийин нар жагын болсо көл басып кеткен. Аяка барып мына коктоо киргизип калды десек. Ушул Кыргызстан боюнда жашагандан байланыштуу малдын теңине шопурлар кырып койду, шоферлерчи. Ушул мыйзамды баягы малдын эзи төлөйт, урулуп кетсе деп эле которуп коюп, азыр малын барып бакшы алгандан деле коруп калды эрденчи. Аны эптеп эле жооп калып атат. Эгерде мүмкүн болсо, ушул мыйзамды кайра башынан карап туруп, ушуну жайыт маселе деп знактар турган жерден шопур жакшынакай эле өссө, мал деле өлбөйт да малчы. Мал деген айбан. Ал шопур акылдуу да. Акылдуулугунан машина айдап кетип атат. Ошол жерде 60 менен айдай турган жерден 60 менен өтүп кетсе, эмнеде мал сүзбөйт эле мына. Бүт кырып койду уже эмеден көрүп атат. Ушул мыйзамды бир эгер өтүп калсаңыз, барып калсаңыз, ушуну да бир көзөмөлдөтүп койсоңуз, ушул мыйзамды бир кайра эле шопурдун өзүнө төлөтө турган кылып, кайсыл малды болсун өзүнүн скоросу менен айдасын, өзүнүн эмеси менен айдасын. Бак биткен малы менен жашап аткан элдин малы уже кырылып калды. Аны буна эл деле билет да. Ошону бир көзөмөлдөп койсоңуз. Күндө экиден. Ал биздин айыл менен участковойдон экен, андан башка. Менде бир 2-3 суроо. Мен атым Руслан. Мен да юристмин. 3 сиз ийгилик биринчиден өтүп калсаңыз, биздин айылга өзгөчө статус берүү боюнча вопросту коет элек. Себеби дегенде биз бир эле ГЭСтен эмес, 3 ГЭСтен тең страдайда отурабыз. Бул чындык, факт. Кандай жерде отурабыз, аны Кыргызстандын баардыгы билет. Какыраган жерде отурганыбыздычы. Ошого вопросту коюш керек. Себеби дегенде жанагы дирекция барго 70 миллион бөлүнгөн. Ошол дирекциядан 70% ирригацияга деген жери бар мыйзамда. Бирок мыйзам аткарылбайт. Бул акимияттын, акимдин, жолбозо целый райондун чөнтөгү болуп калган. Аны ачык айтыш керек. Себеби если ирригацияга 70% каралса, биздин айыл сууга бүгүнкүдөй муктаж болбойт эле 70 жылдан бери. Бул чындыкпы? Чындык. Бул жагынан да суу келбейт же, бул жагынан суу келбейт же таза суу. Мына элден сураңыздар. Бир суткада канча саат суу келет? 1 саат. Мына. Бул деген мыйзамдын аткарылбагандыгы. Аткарыла турган жазылган мыйзам ошо сиздердин убакта Бөкөшевдин убагында жазылган. Бирок ошол жоозу дагы дополнительный жазылган. Андан кийинки жанагы байкоочу кеңеш боюнча чыгарган жоолор дагы буга тоскоолдук берет. Биз кайрылган жерге башка жакка бөлүнгөн акча, тияка бөлүнгөн акча, бул жакка бөлүнгөн акча ирригацияга бөлүнбөйт. Ошон үчүн андан да сырткары кылыш үчүн өзгөчө статус бериш керек, андан башка айла жок. Если ошол 70 миллион целый районго таркала турган болсо, анда өзгөчө статус бериш керек. Жол болсо мыйзам аткарыш керек. Туурабы? Болот. Экинчиден, биздин айыл жолдун боюнда. Бирок бир дагы ишкер жок.
мына Торкенде бар, Үштеректе бар, Токтогулда бар, Каракөлдө бар. Биздин айылда ишкер жок. Же ишкер барбы? Мына. Себеби могу айылдын тушундагы жерди ФПСтин жери болуп, бул жерге иштегенге уруксат эч ким бербейт. Бул боюнча мыйзам бар экен. Ошол жерге 20 метр, 50 метр болсо 100 бала ошол жерге ишкерчилик менен алектенмек. Биризи вулканизация кылмак, биризи кымыз сатмак, биризи чүкүрү сатмак, биризи согон сатмак, биризи май, биризи кымыздын жармасын сатмак. Элдин баардыгы камсыз болмок иш менен. Мамлекетке, бюджетке акча түшмөк. Сосуму менен налогу. Туурабы? Болмок. Бирок ал мыйзамдагы элдер жүгүрүп кылалы дешет, бирок мыйзам туура келбейт. Шуну дагы көтөрүп коюңуз. Үчүнчүдөн, ошо мамлекет Орто Азия биздин суудан алып атат. Пайдасын көрүп атат. Бирок кесепетин биз тартып атабыз. Азыркы учурда жайы менен келсеңер, могу жерден чаңы сыккан кум келип туруп, айылдын баарын каптайт. Бул чындык. Бир экологу, же бир МЧСи, же башка бирөөсү келген жок. Малдар деле тыгылып атпайбы? Чаңды биз жутуп атабыз. Адамдардын ден соолугу кыйрап атат мындай чыкканда. Өзүбүздүн жерди жандыртып берип коюп жутуп атабыз, а? Ооба, учуп атат чаң. Анан мамлекетке ошол жерлерди иштетүү боюнча биз сунуштарды киргизгенбиз, бирок жардам келген жок. Ошо ушул 3 вопросту көтөрүп койдук. Кошумча жооп берип коеюнчу. Руслан аке, сиз мени жакшы эле тааныйсыз да. Акем, биз ушу эжебизди жандап келгенибиздин себеби да ошол болуп атат. Мен негизи жалпы жанагы элдин жашоосун өзгөртүү үчүн мыйзамдар жазылыш керек да. Спецфонд боюнча мына ишенесиздерби? Мыйзам жасмактоордун ичин текшерген жок аке. 1 миллиард 700 миллион сом реализация болду, туура айтып атасыз. Бирок азыркы депутаттарчы, жана будан кийинки депутаттар деле мен айтып коеюн, мен конкурент болуп атайын чыгып атам. Ошолорду тызылдатып мыйзам жаздырыш керек аке. Жазбайт азыр айтып коеюн. Муну мени жазып атат камераларчы, бардыгын ушуну эртең жаябыз. Жазбайт алар мыйзам. Диплом берет, айыл өкмөттү коет, Грамота бер. айыл башчыны коет, грамота берет, тияка алып барат, ак үйдү бир көрсөтөт, чай берет. Мен өзүм шаардык кеңештен 2 жолу барып келдим. Барбай койдум, бирок мен коллегаларым барып келди да. Алдамайдын оокаты да бүт элечи. Реалдуу маселени эч ким көтөрө албайт атпайбы? Көтөр, пожалуйста, экология боюнча көтөр, электроэнергия боюнча көтөр. Спецфонддун ичин комиссия менен тазалап, эски ускулун бардын урдагандары колго чап, кустур ошолорду. Ошон үчүн, аке, ошон үчүн муну эжечи, бу жалгыз эле ушумойдон кетип калбайт. Биз ушуну атайын жандап атабыз. Ушу эженин колу менен биз жаздырабыз. Ишенип коюңуздар, мен мүнөзүм билгендер. Эгер эже жазбаса, башка жок болот атпайбы биздин депутаттарчы? Мындай чыгып туруп, биз так айтабыз, тигинин да адам эмес экен депчи. Же мени койдурбаса аке. Же алар жазбаса, бир кандай кылабыз биз дагы мындай эжени алчыгайлы деп атабыз да, эже. Биздин ушу элге болгон жардамың тиеби? Тиги парламентте барып айтасыңарбы? Азыр не болуп атат аке? Ошолор эле кайра миллионер болуп келип эле, акчаларын таратып эле, агитатор алып эле, президентке жагалданып эле, камчы кыдыршайчы жагалданып эле, ал ачык сөз да. Кайра эле аттарын чаап келип атат. Ошон үчүн ишенсеңиздер, мына акем айтып кетпедиби? Мына болот сен шайлайт элек деп. Менин добушумдучу талаага калтырбаңыздарчы. Ушу эжеге бериңиздер. Ушу эже аркылуу биз муну жакта эми айтпай эле коелу, биз муну эң биринчи спецфонддун биз көлөмүн көтөрүп, анан туура айтып атасыз аке. Бул мамлекет жанагы министрликтердин акчасын жумшап алган да баарыначы. Мисалы ФАП куруу, ал деген билим берүү, ал деген саламаттык сактоо министрлигиники, маданият министрликтен бөлүнүш керек. Өкмөт бөлүп өздөрү кура берсин. Ал эми сиз айткан акча багыттуу кетиш керек эле. Анткен жок да. Көтөрбөйт. Не десе өкмөткө мындай бизди беделдүү момду айта турган саясатчылар жок. Эки сөздү айта албай атат да. Мүмкүнчүлүк бериңиздер. Эже эгерде ошол сөздү жаңыртпаса, мен анда дароо сиздерге арызданам. Келем, мен да кошо оппозиция болом ушу эжеге кошулупчу. Сиз так болбойсуз депчи. Ал эми азыркыларга итак эле оппозициям, ачык эле айтам. Биздин күчтүү болгонун чоңойтуп коюңуздар. 70% деп атат,
аграрный эмеге депчи. Берейли. Чогулушту аяктай берейли. Мынакей Турдукан Абдыкариевна жалгыз эмес. Биз жанында ушу жаштар мына атайын бел болуп жүрөбүз. Миң агитатор ала алган жокпуз. Ошон үчүн эми айткандан да тартынасың эмичи. Ишеничти эми мен чын мына ар бир сөзүм менен, ишим менен далилдеп алгым келет. Чын тиги бийликтин бир адамына жармаша калып, же буга жармаша калып кеткенди каалабай атам. Себеби биз таза коомду курайлы. Бир туугандар, шайлап бериңиздер. Менин добушумду талага таштабаңыздар. Ушу эженин жанында 5 жыл сиздерге кызмат кылайлы. Мен баягы эле видеом менен болгону мындай масштабдуу тартканга аракет кылам. Көйгөйлөрдү чагылдырам. Ушу эже парламентте айтат. Мен чагылдырам бардыгынчы. Жанагындай эле жашоомду улантам менчи мынакей ГЭСтеги маселеби, башка жайыт маселесиби мен көтөрөйүн. Ушу эже парламентте үнүбүздү жаңыртсын. Бизди да кичине күчтөп коюңуздар. Болбосо чын көчөдө эле ушун чырылдап эле камера көтөрүп эле жүрө беребизби бир туугандар. Бизди да кичине бир карыш болсо да өйдө көтөрүңүздөр. Анан биз дагы бийликке жардам берейли. Реалдуу көйгөйдү алып барайлы. Анан буйруса өзү айтып отурат, билимдүү экен, аяка жеткириштин да жолун билет. Талашып тартышканга билими жетет. Демек биз ушу жакшы ишеничте ушу кызыбызды колдоп алалы. Колдосок эмне өзүбүзгө жакшы, бала чакага жакшы. Башка кимге? Эми бул кыздагы ушу мен өзү айтып отурат, ушу жалаң эле юрист болуп бир креслода жүрө бербей, бир иш калтырып кетейин, элге жакшылык кылайын деп атат. Илайым ушу тилегиң орундалсын, ден соолукта бол, атаандашыңан ашып түш. Ийгилик болсун. Ana amin. Бар балык.